Үйгө келсең китеп ачып ал дейм да. Түшүнбөсөң да китеп ачып ал. Сен китеп окуп отургун, мен айтам да, 40 күн ошо практиковать эткин, сага болгон мамиле дагы өзгөрөт да. Сага бала чакаңдын болгон мамилеси, сага келинчегиң болгон мамилеси өзгөрөт. Үйгө келип китепти кармап алып, телефон кармап алып жатсаң, сага бүгүнкү болуп аткан эркектерге мамиле да ошол. Эркекте тарбия жок. Эркек негизи жол башчы болчу. Үйгө не только балдарга, келинчегиңе да тарбия беришиң керек да. Туурабы? Бизде баягы теңдик деген нерселер жок да негизи. Биздин культурабызда. Эркек киши башчы десе мындай, мен айткандай болот, диктаторство эмес. Жол башчы деген өзү көрсөтүп бере алчу адам. Келинчегиңе дагы жетелей алсаң, могул нерсени кылбайлы, кел, мондай кылайлы, мындай жашайбыз деп жетелеп кетчү адам болушубуз керек. Мен айтат элем, биринчи очередте бүгүнкү күндө чоңдорубузга эркектерге тарбия керек деп айтат элем.